Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 47 сабак атактуу сүрөтчүлөр деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Миңдегендер сүрөтчү болуп төрөлүшөт, ал эми бармак менен санаарлык адамдар сүрөтчү бойдон көз жумушат деген учкул сөз менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Леонардо да Винчи бардыгы 15 картинасы бар. Мона Лизаны ал 6 жыл тарткан. Жакшы күтүп алгандыгы үчүн ал картинасын Францияга белекке берген. Экинчи Дюрер, немецтердин сүйүктүү художниги. Анын картиналарынын жакшы копияларын жок дегенде үйгө илип коюшкан. Рембрандт адамдардын жан дүйнөсүн укмуш чагылдырган. Сүрөттөрүн байлар тынбай сатып алып турган. Өмүрүнүн аягында байлардын табити жеңилтек сүрөттөргө бурулуп кеткенде, жакырчылык аракка берилип кеткенден анын өлүгү табылбай калган. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, кийинки атактуу сүрөтчүбүз Ван Гог. Тирүү кезинде бир гана картинасы сатылган. Азыр талаш, аукциондо эң жогорку баа берилет. Эң мыкты картинасы анын Подсолнухи. Акылдан адашуу оорусунан ал өз кулагын өзү кесип таштаган. 6 атактуу сүрөтчүбүз Пикассо. Тынчтык көгүчкөнү картинасы менен дүйнөгө таанылган. Ал эми Кыргыз Республикасынан Сүймөнкул Чокморов 27 сүрөтү калган. Ошол керемети менен тамшандырат. Кийинки атактуу сүрөтчүбүз Репин. Анын сүрөтү кырсыктуу деп аталып калган. Себеби ал кимдин портретин тарткан болсо, ошол адам тез арада каза тапкан. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, Жаныбек Рай деген атактуу сүрөтчүбүз 25 жыл бою босогону кулачтап турган жигиттин сүрөтүн тарткан. Ал күндөлүк турмушка кол шилтеп, 25 жыл бирге жашаган үй бүлөсүн таштап, сүрөт тартуу карьерасы үчүн Туркияга кетип калган. Шуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 88 бетте. Өзүңүздөр дагы барактап окуп чыгыңыздар, кененирээк маалымат ала аласыздар. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.